Бишкектеги мамлекеттик циркке легендарлуу Юрий Никулин атындагы Москва цирки гастролдоп келген. Алар шаар тургундарына акварель шоусун тартуулашты. Программанын башкы сенсациясы дүйнөгө белгилүү Карина жана Артур Багдасаровдун усири жолбоштору болду. Мындан тышкары көрүүчүлөргө түстөрдүн, эмоциялардын жана сыйкырдын чыныгы шоусу тартууланды. Ошондой эле кызыктуу трюктар, муштуудай өзгөчө эффекттер, акробаттар, клондор, гимнасттар жана үйрөтүлгөн жаныбарлар оюн көрсөттү. Ушул циркка кызымды алып келдим эле. Циркти көргөзүп кетели, российский цирк келди дегенден келгенбиз кызым экөөбүз. Азыр ошо биринчи антрактка чейин көрүп жатабыз, абдан бизге жагып атат. Абдан кубанычтамын что келгениме. Буга чейин дагы бир 2 жыл, 3 жыл мурун келсем керек эле. Бирок бүгүнкү ушул биздин государственный цирктин абалы абдан оңолуптур, абдан кубанычтабыз, мамлекетибиз өнүгүп аткан үчүн. Все выступления очень красивые, все тут прекрасно, мне все понравились выступления, нет того выступления, которое мне понравилось. Мне кажется, тот самый цирк, где я первый раз побывала, где мне прям очень сильно понравилось. Мага эң жагымдуусу адам качеледа ойногону жакты. Эмне дегенде өйдөгө чыгып, всякий трюктарды кылып түшүп кетсе эмне болот деген ойлор болду. Представлениеда клоун деле жакты. Эмне дегенде көп эмоциялар чыгарды, күлгүм келди. Үлкүн келип, эмоциялар чыгарды да менде. Мамлекеттик циркинин башкы директору Аслана Имаширова кыргыз цирки да чет өлкөлөргө өнөрүн көрсөтүү үчүн атайын шоу программаларды даярдоо алдында турабыз деп билдирди. Кыргыз мамлекеттик цирки ошо жалгыз эле ошо Кыргызстандын ичинде эмес, сөзсүз түрдө биз кыргыз деген атты биринчи орунга коюп, кыргыз коллективи деген бир жакшы программаны даярдап алып, биз сөзсүз түрдө жер жүзү боюнча жайылтуу жасашыбыз керек. Себеби биздин дагы өзүбүздүн мындай тарыхыбыз бар. Биз дагы ошол өзүбүздүн тарыхыбызды, мындай каада салтыбызды ушул жакшы бир программа менен иштеп чыгып, жасап, анан кийин чыксак болот. Юрий Никулин атындагы Москва цирки көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн 25 майга чейин тартуулашат. Асель Романкул кызы, Эркин Тогизде.